اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Бүткүл аламдардын Роббиси, бүткүл аламдардын жаратуучусу, бүткүл аламдарды башкарып турган, бүткүл аламды рызык менен камсыз кылган Аллах Таалама чексиз мактоолор. Пайгамбары, пайгамбарлардын мөрү, пайгамбарлардын мырзасы, Аллах Тааламдын эң сүйүктүү кулу, сиз менен биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө жана аны жакшылыкты ээрчиген бардык момун мусулмандарга Аллах Тааламдын салават саламдары болсун. Эртуандар, бүгүн Рамадан айындагы кыям, тактап айтканда Рамадан айындагы түнкү намаздар жөнүндө сөз кылабыз. Аллах субхана ва таала шариатта ар түрдүү ибадаттарды көрсөтүп койду. Кээ-бирлерини буйруса, кээ-бирлерини кызыктырды. Аллах субхана ва тааламдын шариатта ибадаттарды ар түрдүү кылуусу бул пендени сыноосу. Ошондой эле пендеси ар түрдүү амалдар менен Аллах Таалама жакындоо үчүн Аллах субхана ва таалам ушундай ибадаттарды түрдүү кылды. Жана өкүм жааттан караганда Аллах субхана ва таалам буйруган амалдар бар. Жана Аллах субхана ва таалам кызыктырган, же болбосо шариатыбыз кызыктырган амалдар бар. Аллах Таалам буйруган амалдар шариатыбызда парз амалдар деп аталат. Парз бул милдеттүү түрдө пендеси аткара турган амал. Жана кыямат күнү бул амалдан пенде сөзсүз түрдө Аллах Таалам алдында суралат. Пенде бул амалда эч бир кемчилик кетирбөө керек. Тактап айтканда, пендеде эч кандай тандоо укугу жок бул амалда. Аллах Тааламдын бул буйруктары сөзсүз түрдө аткарылуу керек. Ошол буйруктардын бирөөсү намаз. Аллах субхана ва таалам ар бир түн жана күндө, бир күн жана бир түндө 5 маал намазды парз кылды. Аткарылуусунда 5 маал, бирок соонда 50 маал деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берди. Ошондой эле орозо, зекет, ажылык ушул сыяктуу Аллах Тааламдын буйруктары. Бул амалдар парз болуп эсептелет. Парз деген милдеттүү түрдө аткарабыз. Шариатыбыз тарабынан келген буйрук. Бул нерсени аткаруу менен сиз менен биз улуу соопторго жетебиз жана даражабыз көтөрүлөт. Ал эми бул нерсени таштоо менен Аллах Таалам алдында күнөөкөр болобуз. Кээ-бирлерин таштоо менен динден дагы чыгып кетүү коркунуч бар. Рияден билlah. Ошондой эле шариатыбыз кызыктырган амалдар, булар навафил деп аталат. Шариатыбыз кескин түрдө буйруган эмес, бирок кызыктырган. Нафил же болбосо навафил көпчүлүгү амалдар кайсылар десе, нафил амалдар булар кошумча амалдар. Сиз менен биз бул амалдарды орундатуу менен көптөгөн соопторго жетишебиз. Ал эми таштоо менен эч кандай күнөөкөр болбойбуз, бирок чоң улук сооптордон кур калабыз. Нафилдин түрлөрү көп. Нафил суннат муаккада деп да айтылат. Суннат муаккада болгон нафилдин түрлөрү бул намаздан мисал келтире турган болсок, багымдат намазынан алдынан 2 рекет, ошондой эле пешин намазынан алдынан 4 рекет, артынан 2 рекет, шам намазынан кийин 2 рекет, куптан намазынан кийин 2 рекет, жалпы son 2 рекет болгон намаз. Булар раватиб деп аталат. Иреттелген сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул сүннөт намазын эч качан калтырган эмес. Бул намазга дайыма бекем болгон. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аткарып жүргөн дагы башка намаздын түрлөрү бар. Ошол намаздын түрлөрүнөн бирөөсү шариатыбыз кызыктырган намаз бул түнкү намаз. Албетте бунун өкүмү парыз эмес. Бирок сиз менен биз бул нерсени аткаруу менен чоң соопторго жетишебиз. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин бирөөсүндө мындай деп айтат. Мазмуну хадистин: пенде эң биринчи намаздан суралат. Кыямат күнү момун мусулман адам эң биринчи намаздан суралат. Эгерде намазы бар болгон болсо,
жакшы. Эгерде намазы бар болуп кемчиликтер боло турган болсо, ал намазыны нафил намаздар толуктайт, кошумча намаздар толуктайт дейт. Демек, сиз менен биздин ушул кошумча кылган амалдарыбыз парз намазынан кетирген кемчиликти толуктоого себеп болот. Ошондой эле башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай деп айтат: Аллах таалама пендеси парз менен жакындашкандай эч бир нерсе менен жакындаша албайт. Ошондой эле пенде нафил ибадаттарды ушунчалык көп кылгандыктан Аллах тааламдын сүйүүсүнө жетишет дейт. Демек, ушул жогорудагы айтылган хадистер сиз менен биздин нафил ибадаттарны көп аткарууга себеп болуш керек. Ошол нафил ибадаттардын бирөөсү жогоруда айтып өткөндөй түнкү намаз. Аллах субхана ва таала бул жөнүндө айтып мындай дейт: "Валладина ябитуна ли роббихим суджада ва қияма." Алар түндөрүн сажда жана қиям менен өткөзөт дейт. Фуркан сүрөсү. Башка бир аятта Аллах субхана ва таала сажда сүрөсүндө "Татажафа жунубухум анил мададжи'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Алар түндөлөрү өздөрүнүн жамбаштарыны Роббисинин разылыгы үчүн, тактап айтканда Роббисинен болгон коркуу жана Роббисинин разылыгын издеп сажда жана кыямда тургузат. Ал дегени ушундай момун инсандар бар, алар Роббисинин разылыгын издеп өздөрүнүн жамбашына төшөктү ыраа көрбөстөн өздөрүнүн жамбашына Аллах тааламдын разылыгын издеп төшөктөн дагы Аллахтын разылыгын жогору коюп тахажжудтарды окушат, түнкү намаздарды окушат жана биз берген нерседен рызык кылып, биз рызык кылып берген нерседен садака кылышат. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Сен билбейсиң, о Мухаммад, бул адамдарга кандай сонун көздүн кубанычы жашырылган ушундай нерсе даярдалган экендигин деп Аллах субхана ва таала түндө намаз окуган адамдарды мактады. Демек караңыз, бул аят жана ушул сыяктуу аяттар Куранда башка жерде да келген түндө намазын тургузгандарды мактап келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине токтоло турган болсок, "Афдалус солати ба'дал фаридати салатул лейл." Парз намазынан кийинки эң жакшы намаз түнкү намаз деди. Түндө окула турган намаз. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Айюхан нас, о адамдар, афшус салам, саламды таратыңыздар. Ва ат'имут ту'ам, адамдарды тойгузуңуздар. Василул архам, туган уруктук мамилени бекемдеңиздер. Вассаллу биллейли ван насу ниям, адамдар уктап жатканда түнкү намаздарын окуңуздар. Тадхулул жанната биссалам, ошондо сиздер жаннатка саламат болгон абалда келип барасыздар" деди. Караңыздар, ушул хадис жана бул мазмундагы хадистер аябай көп сиз менен бизди түнкү намазга кызыктырат. Түнкү намаз бул куптан намазы окулгандан кийин багымдат намазына чейин, тактап айтканда багымдаттын убактысы киргенге чейин окулган намаздын баары түнкү намаз деп айтылат. Намаздын түрлөрү көп. Кошумча нафил намаздын түрлөрү аябай көп. Ошол намаздардын ичинен эң жакшысы жогоруда айтып өткөндөй түнкү намаз. Эми караңыздар, бир туугандар, сиз менен биз Рамадан айында жашап жатабыз. Рамадан айында бир намаз бар. Ал намаз шариятыбызда албетте өкүм жаатынан караганда парз эмес. Бирок Рамазан айынын өзгөчөлүгү болуп эсептелет. Рамадан айынын өзгөчөлүгү жана Рамадан айында момун мусулмандарды бир мечитке чогулткан сүннөт намазы бул таравих намазы. Таравих намазы Рамазан айынан башка айда шарият көрсөткөн эмес. Шариятыбыз Рамазан айында гана окулат экендигин көрсөтүп кеткен. Бул намаз да түнкү намаздардын катарына кирет. Демек, момун мусулман адам мүмкүнчүлүк таап ушул намазга бекем болууга аракет кылуу керек. Себеби бир туугандар, Кур'анда "Я аyyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun"
деп Бақара сүресінің 183 аятында о иман келтіргендер, сіздерге ораза парыз қылынды, мұрдағы қауымдарға ораза парыз қылған сияқты, бәлкім сіздер тақуалыққа жетішерсіздер деп тұрып, Рамазандың өкіміне айтып, жана Аллах субхана ва тағала андан кейінгі аятта айяман мa'дудат, бұл Рамазан белгілеу ғана күндер деді. Ақиқат, бұл таравихтағы белгілеу ғана күндер. Бұл таравих жыл бойы оқыла тұрған намаз емес. Башқа намаздар жыл бойы оқылса болады. Бирок таравих намазы андай емес. Таравих намазы Рамадан кирүү менен башталат, Рамазан чыгуу менен токтой турган намаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шундай деп айтат, Бухари жана Муслим риваят кылган хадисте: "Мен кама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbi." Ким Рамазанды иман жана ихтисаб менен кыямына тура турган болсо, анын мурда күнөөлөрүн баары кечирилет деди. Иман менен деген Аллахка иман келтирип, Аллах субхана ва тааламан болгон сүйүүсү ошол адамды намазга тургузган болсо, ихтисаб деп. Ихтисаб деген Аллах тааламдан сооп үмүт кылып, башка бирөө үчүн эмес, паланчы угуш үчүн эмес, паланчы ал адамды мактоо үчүн эмес, балким Аллах тааламдан сооп үмүт кылып, ушул намазга Рамадандын намазына тура турган болсо, албетте анын мурда өткөн күнөөлөрүн баары кечирилет деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Демек, момун мусулман адам мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбоо керек. Бул бир туугандар акыйкатта эң сонун мүмкүнчүлүк болуп эсептелет. Рамадан айынын өзгөчөлүгү күндүзү сыям, орозо, кечи, түнү кыям менен болуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын Рамаданы ушундай болгон. Күндүзү орозо болсо, кечинде түнкү намаздар менен өткөн. Жогоруда айтып өткөндөй эле кыям деп, кыямул лейл, түнкү намаз, бул куптан намазынан кийинки окулган намаздардын баары кыямул лейл деп келет. Рамазан айында куптан намазынан кийин кээ бир жерлерде 8 рекет окулса, кээ бир жерлерде 20 рекет окулса, кээ бир жерлерде андан да көп окулат. Караңыздар, ошондой жерлерде сиз менен биз имам менен биргеликте, имам канча рекет окуй турган болсо, ошол имамга эргешип намаз окуй турган болсок, түнү менен ибадат кылды деген сооп алабыз. Сиз менен биз түнү менен ибадат кылбасак дагы, имам менен биргеликте намаз окуп, имам кеткенден кийин мечиттен чыгуубуз түнү менен сооп жазылат деген эмне хадистин негизинде түнү менен ибадат кылды деген ажырды алабыз. Караңыз, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай деп айтат: "Мен кама мa'al имами hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laylatin." Кимде ким имам менен биргеликте намаз окуп, имам кеткенден кийин кете турган болсо, ага түнкү намаздын сообу толугу менен түнү менен намаз окулду деген сооп жазылат деди. Кандай сонун хадис. Акыйкатта момун мусулман адам ушул хадиске жетүү үчүн, ушул хадистин сообуна жетүү үчүн имам менен биргеликте толук намазга, таравих намазына турууга аракет кылуу керек. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жаштар десек адашпасак керек, таравих намазына кайдыгер мамиле жасашат. Таравих намазы өкүм жааттан карайт да, бул парз эмес го дейт. Албетте парз эмес, бул нерседе талашпайбыз. Эч ким талашпайт, парз эмес. Бирок парз эмес амалдардын баарын таштап койсо болот деген сөздү ким айткан? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кылган болсо, Абу Бакр, Умар, Усман, Али, андан кийинки сахабалар, табийиндер, табииндер бул амалды кылып бекем болгон болсо, сиздин таштооңуз ал кимдин сүннөтүнөн дал келет? Жок, бир туугандар, бул нерседен алыс бололу. Имандын алсыздыгынын көрүнүштөрүнүн бирөөсү ибадатты өкүм жагынан карап, сиз менен биз парз гана нерселерди аткарып, сүннөт нерселерди таштап коюубуз, бул сиз менен биздин эң чоң катабыз болуп эсептелет. Жогоруда айтып өткөндөй, сиз менен биздин парз амалдарыбызды, кемчиликтерини кыямат күнү сүннөт амалдар толуктайт. Ошондой эле парз эмес болгон амалдар, нафил амалдар сиз менен биздин даражабыз бийик болуусуна жана Аллах тааламдын сүйүүсүнө жетишүүгө себеп болот.
Демек, ушул хадистерди билгенден кийин эмне үчүн таравих намазына кайдыгер мамиле жасайбыз? Кээ бирлерибиз окуйт таравих намазына 20 рекет окулган жерде 8 рекет окуп эмне чыгып кетет. Макул, кээде жумуштан чарчап калуу мүмкүн. Кээде адам баласы ден соолугу жайында болбосу мүмкүн. Бирок бул нерсени адат кылып алуу жакшы нерсе эмес. Кээ бир адамдар ушундай жүйө келтирет. 8 рекет окуганго пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын түнкү намазы 8 рекеттен ашкан эмес го дейт. Албетте, бул нерседе сиз менен биз талашпайбыз. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 8 рекет намазды, түнкү намазы 8 рекеттен ашкан эмес. Ошол эле учурда жогорудагы хадисте да пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Кимде ким имам менен биргеликте туруп, имам кеткенге чейин эмне мечитте кетпестен, имам кеткенден кийин кете турган болсо, түнү менен намаз окуду деген сооп жазылат деп. Демек, бир туугандар, ушул хадистин негизинде имам эгерде 20 рекет окуган болсо, анда 20 рекет окуп, ошол имам чыккандан кийин чыгуубуз бул сүннөткө дал келген амал болуп эсептелет. Ибн Баз рахимахуллах, Саудиянын мурдагы муфтийи Абдул-Азиз ибн Баз рахимахуллах ушул хадис жөнүндө суралганда ушундай деп жооп берген. Эгерде кайсыдыр бир мечитте 11 рекет окулган болсо, 11 рекеттин максат 8 рекет таравих намазы, 3 рекет витр намазы. Же болбосо 23 рекет, 23 рекеттин максат 20 рекети таравих намазы, 3 рекет витр намазы окулган болсо, ошол жерде имам менен биргеликте окуп, имам кеткенден кийин кетүү ушул хадиске эмне амал кылуу болуп эсептелет. Кимде ким ушул хадиске амал кылып, түнү менен намазда турду деген соопко жетишүүнү кааласа, анда имам кетмейинче кетпесин намаз. Караңыз бир туугандар, бул хадис сиз менен бизди имам эгерде 20 рекет эмес, андан да көп окуса, ошол имам менен биргеликте намаз окууга түрткү болуш керек. Демек, биз жашаган чөйрөдө, биз жашаган ошол чөлкөмдө Ханафи мазхабынын негизинде 20 рекет окулат. 20 рекет окуган жерде 20 рекет окуп, ошол имам витр намазы менен бүтүрөт. Витр намазын окуганда витрди биргеликте окуп, анан кийин кете турган болсок, албетте ушундай соопко жетишебиз. Андай соопту сиз менен биз башка убакта таппайбыз. Бул сооп түнү менен ибадат кылды деген сооп. Субханаллах, кандай сонун сооп. Аллах субханала таалам кээ бирлерибизге 60 жыл, кээ бирлерибизге 70 жыл берүүсү мүмкүн. Кээ бирлерибизге андан да аз берүүсү мүмкүн. Ушул жашка келип көпчүлүгүбүз түнү менен ибадат кыла элекпиз. Эми мындан кийин кылабызбы, кылбайбызбы, Аллахка гана белгилүү. Түнү менен намазга турду деген адамды тарыхта дээрлик уккан эмеспиз. Уксак өтө азчылык. Мурдагы алгачкы муундардан гана укканбыз. Бүгүнкү күндө андай нерсени угуубуз өтө кыйын нерсе. Бүгүнкү күндө угабыз албетте. Түнү менен футбол көрдү, түнү менен кино көрдү, түнү менен ушундай кылды деп, же болбосо дүйнө менен алек болду, дүйнө ишин бүтүрдү деп угабыз. Бирок түнү менен намазга турду деген адамды өтө аз угабыз. Эми караңыз бир туугандар, сиз менен биз түнү менен ибадат кыла албайсак, демек түнү менен ибадат кылды деген соопту алууга эмне тоскоолдук болот? Келиңиздер, ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадисинин негизинде намаз түнү менен намаз окуду деген соопко жетишүү үчүн имам менен биргеликте туралы. Бир туугандар, бул жөнүндө Ибн Жебрин, Ибн Уфаймин да көптөгөн алымдар суралган. Баары ошол сыяктуу же болбосо жогорудагы айткан мазмунга жакыныраак кылып жооп берген. Имам канча рекет окуса, ошончо рекет имам менен биргеликте туруп, анан кийин үйүнө кетүү ошол түнү менен эмне сооп алууга себеп болот деп. Ошондой эле ушундай суроо пайда болот, эгерде эки имам окуса, биринчиси 8 рекеттен кийин кетип калса, ошол менен кетип калсачы дегенде, бул маселеде жок. Эки имам экөө толуктап бир имамды түзөт деп айткан. Жана экөө бир имамды түзгөндүктөн экинчиси бүтүргөндөн кийин ошол экинчиси бүтүргөн менен кетүүбүз керек деп айткан. Демек кандай болбосун, Рамадан айынын таравихин толугу менен аткарганга аракет кылайлы. Албетте кээ бирлерибиздин жумушубуз бар. Кээ бир жерлерде хатмы окулгандыктан узун окуп жатат деп. Бир туугандар, бул хатмы
окулуусу өзү бир чоң бир неамат эмеспи? Аллах субханала ва таала мындай хатмы окулууну бардык мечитке насип кылган жок. Караңыз, бул хатмы окуу көпчүлүк жашоосунда Аллах таалам насип кылбаган амал. Эми сиз менен биз Кур'андан хатмы окуй албасак, анда жок дегенде мечитке барып хатмы окулган жерде намазда туруубузга эмне тоскоолдук аракет кылбайлыбы? Жашообузда бир туугандар, мына бүгүнкү күндө көпчүлүк учурда бир нерсени аябай көп байкайбыз. Жашы улуу, улгайган адамдар 20 рекет, хатмы окулган жерлерде да 20 рекет толугу менен турат. Ал эми жаш жигиттер 8 рекеттен кийин, же болбосо 4 рекеттен кийин, же болбосо андан да аз рекеттен кийин, кээ-бирлери такыр таравих намазын окубастан туруп кетип калат. Бул чоң бир көйгөй, эң чоң бир көйгөй. Сиз менен биздин жүрөгүбүз Кур'ан менен лаззат таппаса, Кур'ан менен рахат таппаса, ал жүрөк оорулуу жүрөк. Аллах субханала ва таала ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Аллахтын зикри менен жүрөк бейпилдүүлүк таппайбы дейт. Сиз менен биздин жүрөгүбүз Кур'анды угуу менен бейпилдүүлүк таппаса, анда ал жүрөктү сөзсүз дарылаткан аракет кылайлы. Дарылатуу үчүн эң чоң профессор, эң чоң врачтарга алып баруу шарт эмес, анын кажети жок. Дарылоо үчүн күнөөдөн арылайлы. Балким сиз менен биздин күнөөгө матырылып, күнөөгө батып кеткенибиз Аллах таалам ушундай Кур'анды угуудан махрум кылып койгондор. Ошондуктан бир туугандар, келиңиздер таравихти баштаңыздар. Эгерде таравих окуп жүргөн болсоңуздар, толук окуңуздар. Эгерде сиз окуган мечитте хатмы кылып жаткан болсо, анда ал хатмыга толугу менен турган аракет кылыңыздар. Эгерде дүйнө мага тоскоолдук кылып жатат десе, дүйнөнү Рамазан айында азайтып туруңуздар. Балким ошол ибадатка бекем болгонуңуз себептүү Аллах таалам Рамазандан кийинки дүйнөңүздүн эшигин ачып коёттур. Рызык берүү Аллахтын колундагы нерсе эмеспи? Ошондуктан бир туугандар, таравих намазына, түнкү намаздарга, тахаджуд намазына кайтыгер мамиле жасабаңыздар. Эгерде алгачкы коомдордун намаздарын карай турган болсок, түнкү намаздары кээ бирлериники 20 рекет эмес, кээ бирлериники 40 рекеттен да ашкан. Кээ бирлериники 36 рекет болгон, кээ бирлериники болсо 39 рекет болгон. Дээрлик эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан 8 рекет келгени менен, бирок көпчүлүк аалымдар түнкү намазды эмне узун окушкан жана көп окушкан. Таравих деген өзү негизинен сөздүн маанисине көңүл бура турган болсок, таравих деген эс алуу. Эмнеден эс алабыз? Дүйнө менен алышабыз. Сиз менен биз дүйнөнүн артынан коюбуз, күндүзү кечке. Же болбосо ошол сыяктуу амалдарды кылабыз. Андан кийин кечине келип, ооз ачкандан кийин сиз менен биз коптан намазын окуп, коптандан кийин Аллах тааламдын каламын, Аллах тааламдын сөзүн окуп, рахат алабыз. Ошол нерсе таравих, ошол эс алуу чындыгында. Кээ бир аалымдар ушундай деп айткан экен, таравих деп аталып калуусу узун болуп окулат намаз. Ушунчалык узун болуп окулгандан кийин 4 рекеттен кийин кичине эс алуу болот. Ошол үчүн таравих деп аталып калган деп. Кандай болбосун, таравихтен сиз менен биз жүрөгүбүз кысылбастан, балким таравих намазы менен сиз менен биздин жүрөгүбүз рахат алуу керек. Себеби мындай намазды Рамазандан кийин табуу кыйын. Сиз менен биз жашообузда ушунча жашка келип калсак, Рамазан айында таравих окуп, Рамазандан кийин узун рекеттүү намаз окушубуз өтө азчылык учурда кездешет. Демек, ушундай учурду пайдаланып алалы. Ошол эле учурда таравихте келтирген кемчиликтер, имам тараптардан келтирген кемчиликтердин бирөөсү таравихти аябай тез окуусу. Таравих деген бир туугандар рахат алуу болгондон кийин Аллах тааламдын сөзүн угуп, пенде рахат алуусу үчүн бүт мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү. Ал дегени имам болгон адам шашпастан, тамгаларды ордорунан чыгарып, араб тилин түшүнгөн адам сиз окуп аткан Кур'анды түшүнө турган деңгээлде жана рукуусунда, саждасында узун кылуусу ошол эң сонун таравих болуп эсептелет.
Эгерде мындай кылбаса, ал жерден чыгып кетүү керек деген сөз эмес. Караңыздар, мечиттер алхамдулилlah ушунчалык көп болгон заманда жашап атабыз. Сиз менен биз 30 жыл мурда, 40 жыл мурдагы тарыхыбызды карай турган болсок, бир шаарда 1 же 2 мечит болгон. Бүгүнкү күндө бир кичинекей айылда 2 же 3 мечит бар. Шаарларды айтпай эле коелу. Сизде эгерде могул жерде тез окуп жатат, ошондуктан мен чыгып кетип жатам деп үзүр айта турган болсоңуздар, анда башка мечитке барбайсызбы? Башка мечитке узун жакшынакай кылып окуган мечитке барууга эмне тоскоолдук кылат деп айтабыз. Эмне тоскоолдук кылат? Аябаңыз, жол керегиңизди Рамазан айында Аллах Тааланын сөзүн угуу үчүн такыр эч нерсеңизди аябаңыз. Бензиниңиз кетсе, эгер машинаңыз бар болгон болсо, бензиниңиз кетсе, сиздин бензиниңиз Аллахтын ыраазычылыгы үчүн, Аллахтын сөзүн угуу үчүн кетип жатат. Канчалаган адамдардын бензини күнөө иштерди кылуу үчүн кетип жатпайбы? Сиздин бензиниңиз Аллахтын сөзүн угуу үчүн кеткен болсо, бул кандай сонун нерсе? Ошондуктан сиз убактыңызды Рамадандын күндүзүнө орозого бөлгөн сыяктуу кечин таравихке сөзсүз бөлүңүз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, түнү менен тахажжуд намазын окуп чыгуубуз керек. Эгер андай мүмкүнчүлүк жок болсо, анда жок дегенде түнү менен ибадат кылды деген сооптон кур калбаштыгыбыз үчүн имам менен биргеликте намаз окуубуз абзел. Андан кийин бул намаз витир менен аяктайт. Витир деген бул араб тилинде так дегенди билдирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын витири 1 рекет, 3 рекет, 5 рекет, 7, 9, 11 рекетке чейин болгон. Караңыздар, сиз менен биз көпчүлүк учурда витир намазыны 3 рекет менен чектеп алганбыз. Жакшы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 рекетте витир намазын окуган. Мен ахабба ан ютира би салатин фалyaфал. Ким 3 рекет витир намазын окугусу келсе, окусун деген. Насаи риваят кылган бул хадисте. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен ахабба ан ютира би хамсин фалyaфал деген. Ким 5 рекет витир окуса, 5 рекет кылсын деген. Буну Абу Дауд ва Насаи риваят кылган. Эң ачынарлуу нерсе, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 1 рекет витир окуган экен го деп туруп, 1 рекет витир окуп жүргөн адамдар өмүрүндө 5-7 жолу витир окуган эмес. Жок, бир туугандар, андай болбойлу. Эмне үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 1 рекет витир окуду деп 1 рекетни Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип 1 рекет окуйбуз дагы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 5 рекет, 7 рекет окугандыгын ээрчибейбиз. Жок, эгерде Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип 1 рекет окуй турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө эмне 5 рекетин да алыңыз, 7 рекетин да алыңыз. Айша радhiyallahu анхадан риваят кылган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 11 рекет окуду деп келет. Караңыз, 11 рекет. Ал дегени 2 рекеттен окугандагы эң аягында эмне 1 рекет менен бүтүргөн. Же болбосо 11 рекетти баарын бир кылып окуп, 2 ташаххуд менен окугандагы риваяттар бар. Кандай болбосун, бул маселеге терең кирбейбиз. Болгону сиз менен биздин түнкү намазыбыз витир намазы менен аякталганы жакшы. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы намазыңыздарды витир намаз кылыңыздар деген. Ушул хадистин негизинде витир намазынан кийинки түнкү намазын окуштук макру деп айтышкан алымдар. Бирок окуса күнөөкөр болбойт иншаллах. Ошондуктан бир туугандар, бул жерден бир маселени айтып өтөбүз. Мечитте витир окуганды адат кылып алгандар бар куптандан кийин. Жок, витир намазы эгерде эрте менен тахажжуд намазына турууга көзүңүз жетпесе, анда жатардын алдынан окуганыңыз жакшы. Эгерде эрте менен тахажжуд намазына турам десеңиз, анда таң багымдат намазына азан айтаардан мурда окулганы жакшы. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын витири дайыма багымдат кирерден мурда болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү ушул болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ээрчүүнү кааласак, анда ушул нерсеге аракет кылайлы. Витирди эрте менен окуйлу. Анда суроо пайда болот. Таравих намазынан кийин витир окуп атпайбызбы деп. Окуңуз, таравих намазынан кийин окуңуз. Бирок андан кийин намазыңызды эмне эң акыркы намазыңыз ошо таравих намаз боло турган болсо, витирди окуп койгонуңуз жакшы. Эгерде түнү андан кийин да улантам десеңиз, анда таравих намазы менен эмне окуп туруп, витирди окубай туруп, анан эрте менен ошол
tahajjud namazından keyin o'qib qo'ysangiz ошол жакшы. Анда жогорку хадиске кандай кылып амал кылып калабыз? Жогорку хадисте имам кеткенге чейин кетпейбиз деп, имам кеткенге чейин кетпесин тактап айтканда, имам кеткенден кийин кетсин деп айтылып атпайбы деген суроо пайда болсо, бул суроого да алымдар жооп берген. Анда ушундай кылсын дейт. Витрде имам 3 рекет окуйт, ошол имам менен окусун дагы, 3 рекетине 1 рекет кошуп туруп, имам салам бергенде туруп 1 рекет кошсун да, 4 рекет кылсын да, анан эмне ал нафил ибадат болуп калат. Ошо мен эмне витрдин окубай туруп турат. Витрдин таң атканда окуйт деп айткан. Ошондуктан бир туугандар, кандай болбосун, сиз менен бизди эмне эң акыркы намазыбыз витр намазы болгону жакшы. Витр намазы менен намазыбызды бүтүрүп, түнгү намазыбызды, андан кийин анан багымдатка кирип барганыбыз эң жакшы амал болуп эсептелет. Аллах субхана ва таала алган уккан нерсебизге, алган илимибизге амал кылуучулардан кылсын. Таравих намазын бир туугандар бир эле эркек кишилер эмес, аял кишилер да окуса болот. Мечитке келип окуса да болот, бирок шарт фитна болбоо керек. Эми биз жашаган ушундай диярларда көпчүлүк мечиттерде аялдардын немеси бөлмөсү болбогондон кийин анда келбей эле койгон жакшы, себеби фитна жаратат. Эгерде аялдардын өзүнчө бөлмөсү болуп келүү мүмкүнчүлүгү бар болсо, ошол жерге келип жакшынакай кооз үн менен Кур'ан окуган имамдын артында намаз окуса, бул нерсе шариятыбыз тыйылган эмес, балким пайгамбар саллаллаху алейхи бул нерсеге кызыктырган. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم وفقنا لما وفقت القوم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.